Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Былтыр 7-8 августта Койташта болгон башаламандык боюнча Бишкектин 1-май райондук сотунда алгачкы сот жыйыны өтүүдө. Анда атайын күчтөр мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Хан сарайына 2 күн бою чабуул жасап, аны араңгармаган. Ага чейин Атамбаев милициянын чакыруусу боюнча суракка бир нече жолу барбай койгон. Айрымдар бул иш менен бийлик Атамбаевке саясий куугунтук жүргүзүп жатат дейт. Жана аны менен мурдагы президентке карата коомду жагымдуу маанай жаралууда. Дагы башкалар Койташ иши боюнча Атамбаевди акташ керек деген пикирде. Анткени чабуул учурунда бир топ ката кетирилген. Ал чабуулду башынан эле ОКМК эмес, Ички иштер министрлиги жүргүзүш керек эле деп дагы башка каталар тизмектелүүдө. Мындай сөздөрдө да чындык бар, бирок аны менен Атамбаевдин кылганын актабаш керек. Күч түзүмдөрү күнөөлүү болсо, Атамбаев менен анын жакындары ого бетер күнөөлүү. Ката кетирген ал күчтөрдүн жана алардын жетекчилеринин жасаганын тергеп, аларды дагы соттоп жазаласа болот жана керек. Бирок ал таптакыр башка иш жана аларга күнөө такыр башка беренелер менен коюлууга тийиш. Бул башка иш боюнча тергөө качан жана кантип жүргүзүлөөрүн биз билбейбиз, бирок азыр таптакыр башка иш каралып жатат жана бул эки ишти бири-бири менен чаташтырбаш керек. Бирок бир нерсе анык. Койташта былтыр түзүлгөн абал үчүн Атамбаев менен анын жакындары жооптуу жана күнөөлүү. Алар мыйзамдарга да, бийлик өкүлдөрүнүн айтканына да баш ийген эмес. Натыйжада бир адам окко учуп, дагы канчалар жараланды. Мисалга, сизге милиция өкүлү келип суракка чакырса, барбай кое аласызбы? Сөзсүз барып, суроолорго жооп берип, анан гана ошол аракет мыйзамдуу же мыйзамсыз болгонун адвокаттар аркылуу териштирсе болот. Ал эми андай чакыруунун талаптарына сиз 2-3 жолу баш ийбей койсоңуз, жана ал буйрукту аткаруу үчүн сизге куралчан адамдар келсе, сиз колуңузга курал алып, аларга каршылык көрсөтсөңүз эмне болот? Андай окуядан бир гана жыйынтык чыгышы мүмкүн. Сиз сөзсүз жазаланасыз. Андай болбогондо башкалар дагы мыйзам талаптарын аткаруудан баш тартып келет жана андан өлкөдө башаламандык үчүн шарт түзүлөт. Ансыз деле өлкөдө укуктук нигилизм күч жана өлкө менен кыргыз коомун ушундай кейиштүү абалга Атамбаевдин 6 жылдык президенттиги учурундагы бийликтин маанайы менен аракеттери алып келди. Мындай анархиялык маанайды кескин түрдө токтош керек жана анын кайталанбашы үчүн шарт түзүлүүгө тийиш. Атамбаевди коргоп, ага карата эл арасында жагымдуу маанай түзүү аракеттери болсо, коомдук пикирди иритип, жалпы аң сезимге хаос орнотот. Айрымдар Койташ боюнча сот иши ачык болууга тийиш деген пикирде. Бишкек шаарынын прокурору Темирбек Бекмаматов бүгүн ага каршы эместигин билдирди. А в части открытости процесса у нас нет возражений. Соттун ачык болушуна биз каршы эмеспиз. Мен дагы бир жолу кайталап коеюн. Бул кечээ күнү жана бүгүн гана жабык. Анткени алдын ала угуу болуп жатат. Сот ошентип чечкен. Бул жыйын канчага уланарын биз билбейбиз. Сот иши өзү башталганда анын жабык же ачык болорун сот чечет. Ачык өтүшүнө биз каршы эмеспиз. Уже будет суд. Нет, суд же будет читать. Мы возражений не имеем. Жаңы бийлик дагы ката кетирүүдө. Аларды да периште деп атай албайсың. Эңгиче коомдук кызыкчылыкка каршы аракеттер, рейдерлик басып алуулар да болуп жатат. Анын баарын оңдош керек. Койташтагы операцияны кимдир пландап, кимдир кандай буйрук берип, ал буйруктарды ким кантип аткарганын да иликтеп, күнөөлүүлөрдү жазалаш керек. Бирок бизди ушундай абалга Атамбаевдин бийлиги алып келгенин унутпаш керекпиз. Ошондуктан коомдук пикир түзүп жаткан саясатчылар, коомдук ишмерлер менен журналисттер 6 жыл мамлекетти башкарып, андагы мамлекеттүүлүктү баарын дээрлик жок кылып салган Атамбаевдин ишмердигине туура баа берип, мыйзам чегинде аракеттенип, андай нерсе башка кайталанбагандай маанай жаратыш керек. Атамбаевди мактап же ага жан тарткандан коомдогу башаламандык күчөй гана берет. Келечекте Атамбаев сыяктуулар биздин коомдо болбош керек болсо да, бийликке жетпөөгө тийиш. Ошондо саламатта калыңыздар.